болсо Өлбек Токтогул чен Болот Аматович айтып атат, мен болсо ушунча жүрдүм, мен эми создательмин да, мен магазинди ачтым да, ошо бир магазинди мага берип койсунчу деп. Анан кайсы магазин десем, ошо алтоодун ичинен Ошту дептир да, эң чоң магазинди тандап алыптыр. Мен айттым, макул ошо. Макул дедим, берели ошол Ошту дедим. Ошту бердик, ал болсо бир компания ичинде турган. Ошту бергенден кийин Болот Жээнбеков сата баштады Ошту. Сата баштады да келди да айтты, Ошту сатып албайсыңбы деп. Бунун баардыгы биздин компанияда. Мен айттым, канчага сатасыз десем, 1,5 сатам деди. Макул, 1,5 алалык дедик. 1,5 алалык дегенде Ош магазинин компания, регистрация болгон компания өзү сатып албайт да. Ошон үчүн юридикалык жана мен берген 4,5 миллион долларды биз болсо ошо 1,5 миллион долларга сатып алдык. Ал туура айтып атат. Кантип мен 4,5 миллионду 1,5 миллионго сатмакмын деп. 4,5 миллион барып туруп жана Көлбаевдин барып туруп Курменте заводунан темир тезектерди алып келет 17 миллион сомго. Келип туруп жана складка түшүрүп коет. Кереги жок темирди. Эсептешип атканда бул айтат 17 миллион сомго темирди, мен айттым, эмнеге ал нерсе мен 17 миллионго керек, ангар курабыз деп. А эсептешкенде ошону 10 миллионго бер дейт да. Ошону 10 миллионго бердик. Убытокты 100 миң доллар, 7 миллион сомду убытокты компанияга калтырып. Будан тышкары Семдне деген магазин болгон мына Бишкек шаарыбызда. Бакыт Аматов менен Болот Жээнбеков бизге маалымат койбой, өздөрүнүн немеси менен келишим койгоп алып туруп, ошо Семднеди 451 миллион 400 миңге сатып алышат. İçindeki бардык полка солкаларды биздин комиссия барып, биз билбейбиз мунун баарын. Биздин комиссия барып туруп айтат, буну алган болбойт деп туруп. Анын баарын, темир тезектердин баарын алып туруп, кагыратып туруп складка түшүрүп коет. А жанагы магазиндерди Бакыт Аматов өзүнө оформить этип алат. А биздин компания буга төлөп берди, каршы болуп калды. Ушундай уурулуучулуктар чыккандан кийин, мисалы өзүңөр карап турасыздар ошону. Ага карабай, кой эми. Эл укпасын, мындай уят болот, эптеп бул немеден кыйынчылыктан чыгалы деп туруп, ага карабай тыйынын төлөп бердим. Ал кишиге, ал айтып атпайбы, мен тыйын алган жокмун, неме алган жокмун деп туруп. Ал кишиге биз болсо 4 миллион доллардай акча чыгарып бердик. Урдаганынан башка, бүгүнкү күндө Болот Жээнбековго тиешелүү, анын туугандарына тиешелүү 70 объект бар. Себеп дегенде биз компанияга кирип аткан жетекчилерге айтабыз. Силер болсо келип атканда өзүңөрдүн имуществоңорду жазгыла. Себеп дегенде биз бирге иштеп аткандан кийин силер жетекчи болдуңар. Силердин имуществоңор көбөйсө, анда биз болсо сөзсүз текшеришибиз керек. Кайсы себептен? Түнүгүнү биздин компанияга иштеп атсаң, кайсы себептен депчи. Бул биздин принциптарыбыз. Ал Бакыт экөө байып атат. А биздин компания 450 миллион сом карызга батып атат. Ага карабай биз болсо ошону алып туруп, алиге чейин ошол карыз менен кутулуп атабыз. Анан кийин тилекке каршы маалымат келип калды. Ушундай журналистке кайрылган экен деп туруп, мага Жаныбек жээним айтып калды. Мен айттым, анда сөзсүз жолугуп, ага түшүндүрүп бериле деп туруп. Ал журналистке баардык кагаздарды көрсөттү. Кагаздардын баарын небетти. Анан кийин ал журналист айтып атпайбы? Элеман Карымшаков деген журналист экен. Ал айтып атпайбы? Мен мына журналистик расследование кылдым. Эми тиги тарап неметкен жок, мен кантип ага жооп берем деп туруп. Элеман Карымшаков сөзсүз жооп бериш керек. Себеп дегенде Болот Аматов менен Болот Жээнбеков менен биригип алып, булар бизден акчаны вымогать этип атат. Дагы айта турган сөздөр көп чыгат. Азыр бул жөнүндө айтпайм. Акчаны вымогать этип атат. Ошол эле Элеманга биз болсо баардык Жаныбек баарын көрсөтсө, ага ынанбай, бир тараптуу көрсөтүп, мен ынандым деп. Ал айтыш керек да, сиз жалган айтканды мен чыгара албайм деп туруп. Биз көрсөткөндөн кийин ал баш тартыш керек болчу. Ошон үчүн мен 100% бүгүнкү күндө парламентте колдоп аткан мыйзамды колдойм. Журналисттер сөзсүз түрдө өзүнүн жасаган ишине биз ишкерлер эле жооп бериш керек. Себеп дегенде ар бир адам жашаганында өзүнүн аты үчүн күрөшүш керек. Анан бирөөдү шылап коюп, бирөөдү мактап коюп, ага жооп бербесе болбойт да. Жоопкерчилик сөзсүз керек.
Дагы мен тараптуу жалган сөздөрүнө мен расмий түрдө айтып коеюн. Ошо Болот Жээнбековго биз укуктуу өлкөдө жашап атабыз. Сиз сөзсүз түрдө, мыйзамдуу түрдө жооп бересиз. Биз укук коргоо органдарына кайрылдык. Сиз айткандай сотту бардыгын утулдуңуз. Сиз атайын ушундай пиар компания кылып атасыз. Эптеп септеп ошо сотторду коркутуп бир нерсени өндүрүп алайын деп туруп. Бул вымогательство. Мындайча айтканда рекет дейт муну. Буга сиз сөзсүз, сиз жана журналист буга жооп бересиздер. Мен ишенем буга. Жакында мен угуп калдым, окуп калдым. Биздин президент айткан экен, келтектин эки башы бар деп туруп. Бир депутат сүйлөгөндөн кийин. Мен де эскертип коет элем. Ошо эч качан унутпай жүрүш керек да. Ошо келтектин эки башы бар да. Бардыгы айткан сөз Болот Жээнбековдуку. Жалган. Тилекке каршы бул киши ушул улгайган жашка келсе да, баягы мошеннический иши, жалганчылыгы, аферисттиги калбаптыр бул кишиники. Баягы магазинге келген товарларды алып берип, ошол жерден кассадан акчаны алып берип, кечирим публично сураш керек. Атына зыян келтирсе чет өлкөдө миллион доллар штраф төлөйт. Ошондой штрафтарды төлөтүш керек. Себеби дегенде мен үчүн жана өзүнүн атын баалаган бир топ кыргызстандыктар үчүн эң бай нерсе ал байлык менен мүлк эмес, ал ата бабаларыбыздан калган биздин атыбыз. Адам байлык эч нерсе жок бул заманда.